Салам достор, кандайсыздар? Мен бүгүн кичине Faucetpay кошелек жөнүндө бунун ичинен кандай акча чыгарып алабыз, ошол жөнүндө ар кандай жакшы бул жактан акча чыгарып кетүү жолдору жөнүндө сиздерге айтып берейин. Бул кошелек жөнүндө негизи мен видео тарткам. Ал видеонун кантип регистрация болобуз, кандай иштетебиз, ошол боюнча видео тарткам. Ал видеону описанияга таштап коем, биринчи видеону. Эми бул жакта Faucetpay кошелегинин жакшы жери, бул жактан ар кандай крандар менен иштесек болот. Бул жакта минималка жок, ар кандай майда монеталар дагы бул жакка келип түшөт. Ошондуктан Faucetpay кошелегу ушундай крандар менен иштегенге аябай ыңгайлуу кошелек. Азыр мен ошо ар кандай крандардан кичине мындай биткоин сатушуларды, лайткоиндарды ушуларды топтоп койгом. Эми ушуларды азыр алып чыгып кетүү үчүн биз лайткоинду колдонобуз. Себеби лайткоинда жанагы комиссияны аз алат да. Ошон үчүн лайткоинду колдонобуз. Ал үчүн биз бул жерге кирип туруп баардык монетабызды лайткоинге алмаштырабыз. Мынакей бул жерге кирип туруп, мына трейд деген жерин киребиз дагы, CoinShop дегенди басабыз. Бизде азыр кичине биткоин бар, ошону лайткоинге алмаштырыш үчүн мына жерде лайткоинга коебуз дагы, мына үстүнө биткоинге коебуз. Анан максимумду басабыз. Бизде 3134 бар экен. Сатоши, биткоин сатоши. Бул 745709 болот экен. Ошондо муну азыр басабыз. Мынакей алмашылды. Көрдүңүздөрбү? Ушундай эле кылып башка монеталарды алмаштырабыз. Эфирумду карап көрөлү. Эфирум менде аз экен. Биткоин кешти карап көрөлү. Биткоин кешти дагы бул жерден алмаштырып алалы. Мынакей алмаштырып алдык. Азыр биткоин кешти да алмаштырдык. Эми андан кийинки Dash монетасын көрөлү. Dash монетасы менде аз экен, бирок көрөлү. Мынакей алмашылбады. Андан кийин бул монетаны көрөлү. Бул деле аз болсо керек менимче. Мына аз экен. Тронду көрөлү. Трон деле аз экен менде, бирок алмашылды. Ушинтип баардык монеталарыңыздарды бир жанагыга жыйып аласыздар. Бул болбосо керек. Бул да болбойт. 520. Бул да аз экен, көрөлү, болбойт. Сол монетасы болбойт экен. Мынакей алмаштырып алдык. Мен бир эле азыр бул жакта жанагы калды. Тезер калды, бирок тезерди мындай эле кылып чыгарайын деп атам. Өзүм керек. Калганын мына лайткоинге алмаштырдым. Эми бул жактан эми лайткоинду түз Binanceга которуп, Binance'дан USD'га алмаштырып, сом түрүндө чыгарып кетсеңиздер болот. Же болбосо мен Payeer'ге азыр лайткоин топтоп атам, ошо бир лайткоинге жеткизейин деген ниет менен топтоп атам. Ошон үчүн мен бул жакка котором да. Пополнитти басабыз дагы, ошол жактан лайткоиндун адресин алабыз. Бизге лайткоин мына көрдүңүздөрбү, минимум ушунча болуш керек. Мындан аз болсо келип түшпөйт, ушусуна караңыздар. 0, 0дон кийин 2 0, анан 1ден өйдө болуш керек. Азыр биз карайбыз бул жакта биздин лайткоинибиз жетет бекен. Биздин лайткоинибиз жетет экен, мынакей көрдүңүздөрбү? Биздики жетет экен. Депозитке Withdraw'га киребиз. Withdraw'га кирип, бул жерден лайткоинди тандайбыз. Анан бул жерге адрестериңиздерди киргизип алсаңыздар болот. Азыр бул адрести карап көрөйүн, точно Payeer'дики экен. Мынакей Payeer'дики экен. Мен көбүнчө караганда мына акыркы цифраларын карайм. NT7 деп жазылып турат. NT7 эми бул жерге ал деп басам. Бардыгын котором депчи. Анан бизден мынакей карасаңыздар, аз эле 2000 болуп калат. 2000 лайткоин эле алат да. Комиссиясы аз. Ошол менен которобуз азыр. Без Withdraw дегенди басабыз. Биздики которулуп кетти. Лайткоин көрөйүн. Мынакей 0 болуп калды. Акчабыз кетти. Азыр түшкөндөн кийин видеону улантам. Мына бул жерден админ деп да койсок болот экен. Азыр ожиданияда турат. Түшкөндөн кийин видеону улантам. Мына достор, бизде ушундай акчаң түштү деген SMS келди. Азыр эми кирип көрөлү Payeer'ге. Мына бизге Payeer'ге ушундай SMS келди. Эми буну эсептеп көрөлү. Рубльге сомго канча болот экен. Жазабыз. Litecoin рубль менен эсептеткенбиз азыр. 0036 27. Жазабыз. 0036 27. Башты майда мындай менен 200 рубль болот экен. 250 сом болуп калат. Жакшы эле, ошондой ар кандай крандардан көп деле убакыт албайт. Ошолордон чыгарып алсак болот. Сиздерге кызыкпы? Крандар жөнүндө видео тартайынбы? Жарым саатта, 5 мүнөттө, 1 саатта басып турсаңыздар болот. Ошондой крандар бар. Ошондой ар кандай криптовалюталардан, ар кандай коиндардын сатошилерин иштесеңиздер болот. Эгер кызык болсо, комментарийге калтырып коюңуздар, мен видео тартам.